Мен Ош шаарында өзім бұл команданы түптеп, өзім баштап, балдарды машықтыранға әрекет қылдым да. Воркаут, мындай қарағанда бардық спортқа база болып береді. Ал эми адамдар отжиманияны бутун тийгизип жатса, биз бутубузду тийгизбей жасаганга аракет кылабыз да. Бизде эң кыйын, сложный элемент. Жыйырма 2 жаштагы Кубаныч Райымкулов бош убактысын өзү жактырган спорттун воркаут түрүн өнүктүрүүгө арнайт. Воркаут көчө спорту дегенди түшүндүрөт. Кубаныч көчө спортуна 2020-жылы пандемиядан улам карантин жарыяланган убакта келген. Бош отуруп, бул спорттун түрүн интернет желесинен көрүп, кызыгуусу арта баштаган. Алгач үйдө болгон мүмкүнчүлүгү менен машыккан. Акырындан тоого чуркап, учурда көксөгөн кыялын орундатып, айланасында чакан команда топтолгон. Негизи мен өзүм арык болчумун, аябай арык кичинекей болчумун. Анан үйдөгүлөр айтып берчү, машык деп элечи. Ошо карантинде баштагам. Агача эмре күрөштө, бокста жүргөм кичинемдечи. Өзү кичинекейимден атам машыктырчу. Бирок ушул спортко чын жүрөгүм менен кирип 21-жылы түрткү болгон да. Ошол мезгилде карантин учурунда кыларга эмне кылышыбызды билбей калган учурда эле себеп деле болгон эмес. Өзүм үйдө турниктер жасап, тоого жүгүрүп, ошодон улам эле менде кызыгуу пайда болуп кеткен. Апам камсана шу башында жыгылып, өзү негизи 1 жылдай айылда машыккам, ошол мезгилде деле көп травма болгонун айткан. Токтот, эмне кыласың муну? Пайдасы жок, андай мындай, өзүң не салууң жейсиң дегендей. Бирок азыркы учурда каршы эмес, азыркы учурда наоборот колдошот ата-энемдер. Каалагандай кылып, балдарды өстүр, тренировка кылдыр депчи. Бул спорт менен машыккандардын саны өлкөбүздө бир кыйлага жогорулаган. Көчө спортуна жаш чектелбегендигине байланыштуу колдоочулар көбөйгөн. Бул спорт аянча ар дайым ачык болгондуктан кызыккан каалоочулардын такай машыккан жайына айланган. Ал эми көчө спортунун туруктуу көрөрмандары жумасына 3 жолу калтырбай келишет. 1 жылдан бери машыгам, жашым 17де. Бул жерде мен ушурда көчөдө айланып жүрүп эле, ушулардын машыкканын көрүп туруп эле кирип калып, өзүмдө кызыгуу болгондо жаштыгымдан ошо легкий атлетикага чуркаш, турник тартууну ошо тиктоктор, ютубтарда көрүп, ушуларды көрүп анан келип өзүмдө интерес болгон, ошо интерес менен келип, мен да уже 1 жылдан бери машыгып, кичине результат бар уже. Мага бир адреналин берет да, бир ушака келгенде бар жокту унутам, бир башкача ощущение болот да. Любой адам дагы өзүнчө залга барса, өзү сүйгөн жерге барса, бар жок проблемаларын унутуп, өзүнчө эле бир адреналин алам да ошол жердечи. Өзүбүздүн сборный командабыз бар, андан кийин любительдер бар, 2 группа ачып койгонбуз. Биздин жаныбызда такай келет. Минимум бул жакта жок дегенде 20-30 адам болот күнүнөчү. Келип кетип, жашы 5 жаштан 70-80 жашка чейингилер келип машыгып берет. Чектөө жок жашыначы. Эң карыбыз азыр 74 жашта. Андан кийин 61, 59 ушундай. 40 жаштагылар бар, 35тен жогоркулар көп да. Аракетчилер, жанагы өжөр деп коет го бизче. Өжөрлөр бат келет. Керикилер тубасынан ар жагынан талант болот. Керикилер бат эле. Мисалы биз 1 жылда 2 жылда үйрөнгөн элементти алар 4-5 айда үйрөнүп коюшу мүмкүн. Ар кимдин эмеси ар түрлүү да. Анан физикасына да көз каранды болот, күчүнө ушул сыяктуу да. Өзгөчөлүктөрү Самат, анан Адилет деген окуучум бар. Алар аябай өжөр. Мисалы биз жамгырда келбей койсок алар келет. Ошо өжөрлүгүн байкайбыз да алардынчы. Анан аракетчил аябай. Мен берген тапшырмадан да алар сырткары өз алдынча эмгектенишип үйлөрүндө машыгышат. Бул жактан 1,5 саат 2 саат жүрөт да үйүнө барып кайра 1 саат машыккан өжөрлүк эмеси бар да, жакшы жактарычы. Ошолорду байкайм ушул 2 жигиттенчи. Жамгыр жааганда, кышта дагы келебиз биз бул жака. Жумасына 3 жолу келип турабыз да такай. Негизи чын жүрөктөн сүйөм бул спорту. Мен бул жактан эч кандай акча табам же эме кылам деп келген эмесмин. Бирок ушул спорттун жардамы менен башка жактан мага акчалар келип турат. Башка чөйрөдөнчү. Бирок ушул спортту машыктырганым үчүн башка жактан бизге демөөрчүлөр чыгат. Жеке өзүмө командама чыгып турат. Биз өзүбүз компаниялар менен сүйлөшүп, спонсорлорду демөөрчүлөр таап өзүбүз уштурабыз бул жактанчы. Азыркы учурда бар Нуркелди курулуш компаниясы бар Ош шаарында. Биздин бул жакта азыр былтыр 2023 40-45 балага спонсор болуп берген. Быйыл да ошончо балага спонсор болуп берет. Бул жакта инвентарлар бизге керектелчү, матрас. Мисалы балдар турнирге чыкса, Өзбекстан, Казакстанга чыкса, алардын акчасын колунан келишинче жардам берип турат бизге. Жана өзүмө да жардам берип турат, ал жакчы акчалайчы. Бизде мурун федерация болгон, стрит воркаут көчө спорту деген. Бирок мамлекет эмес, жөн эле жеке адамдар ачышкан, анан азыркы учурда иштебейт.
Мен Ош шаарында өзүм бул команданы түптөп, мен жана айтып өткөндөй социалдык тармактарга видеолорумду жүктөйм да. Ошол жактан сырттагы организатор, мисалы Өзбекстандагы лидерлери, Казакстандын лидерлери менен байланышып, алар бизди чакырат, ушундай келип кеткиле деп. Биз ошолордун жардамы менен ал жака барып уюштурабыз, международный кылыпчы. Олимпийский спортко кирбесе да бизде пат-паттан турнирлер уюштуруп турат. Орто Азияда. Албетте болот. Дайым такайлуу болуп атат бизде. Мисалы эң катуу травма 2020 бирден 2 өтүп аткан мезгилде болгон. Бул жакта ключицам сынып 6 ай жүргөм. Кече жакында эле пут сынат, кол сынат, көп такай. Бул жакта балдарым деле ошондой такайлы травма болуп турат биздечи. 3 багыты бар. Динамикага травма көбүрөөк болот. Статика жана база деп коебуз. База деген ОФП, общая физическая подготовка деп коет. Ал жакта травма азыраак болот бизге караганда. Эң көбүнчө травмалар, кокустуктар бизде динамика түрүндө көбүрөөк болот да. Жок, нагрузка болбойт. Просто бул жакта турниктерде элементтер жасашат да. Ошондо бир аз травма көбүрөөк болуп калат. Көчөдө машыгуу, воркаут, көркөм гимнастика менен айкалышкан спорттун түрү. Олимпиадалык спорттун түрүнө кирбегендигине байланыштуу мамлекеттер тарабынан мелдештер уюштурулбайт. Ага карабастан чет өлкөлөрдө аябагандай чоң популярдуулукка ээ болгондуктан атайын жаштар топтолуп, жарыш мелдештерин уюштуруп турушат. Кубаныч мырза учурда көчө спортун жайылтуу максатында социалдык тармактарда өздөштүргөн ар бир кыймылын көрүүчүлөргө активдүү бөлүшүп келет. Биз досторум менен 21 март Нооруз майрамында ойногону келип атканбыз. Кубаканы тааныйт элем, блогер эле да. Ошол сүрөткө түшүп алайлы деп машыгып, ошолордун машыгысын көрүп, кызыгуу болгон бизде деле досторум менен. Ошол турникти кармасаң башка сезим да, айланып ушуларды кылсаң сүйүнүп өзүңө. Ошол элементтерди кармасаң сүйүнөсүң да. Кыргызстанда спортчулар аз да бул жактачы. Аны өзүм ушул спорту жакшы көргөн үчүн өзүмө биринчи команда түптөш керек болду. Ошол себептен эң негизги себебим ушул. Анан бул спорт 2 жыл болду Ошко келгенде. Өзүм баштап, ушул өзүмө команда түптөп, балдарды машыктырганга аракет кылдым да. Башында Ош шаарында площадкалар жок болчу, спорттук аянтчалар дал ушул сыяктуу. Бизде эң чоң көйгөй ушул болгон. Анан бизде матрас жок болгон, өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн. Негизги көйгөйлөр ушулар. Анан команда болду, команда топтош кыйын болду биз үчүнчү. Анан бара-бара жыл өткөн сайын акырындык менен топтолду команда, бардыгы площадкалар курулду. Жаштар, мен негизги бул жакта эң чоң максатым кыргыз жаштарын баягы тени сак жашоого чакыруу, эң негизги максатым ошол. Анан азыркы учурда биздин балдар слабый болуп баратпайбы? Өзүнүн семьясын көтөрө албай, мисалы, тем более шаарда аябай жумуш жок да биздечи. Анан кийин айылда болсо макул, айылда иш кылып бир аз тыңыраак болот балдарчы. Азыр бул жакта балдарды машыктырып, өзүнүн салмагын көтөрүп, сергек жашоого үндөө эң негизги максатым ошол эле. Тааныш арттырат десек болот. Өзүнө мисалы блог тартса, өзүнүн коомго аралаштыра алат. Эң негизгиси дени сак жашоого чакырат. Достугун чындайт көпчүлүк менен. Сырттакта өзбек, кыргыз, казак, тажик балдар менен баарлашып, өзүнүн достукту бекемдейт. Тез-тез турнирлерди уюштуруп, аларды чакырып турабыз. Кыргызстанга, Өзбекстан бизди чакырат көбүнчө. Казакстанга барып достукту бекемдесек болот да. Мен лично өзүм Казакстан, Өзбекстан, Белоруссияда спортсмендер менен, Америкада негизи 20га жакын спортчулар менен эме кылам да, коллаборация кылып, дуэт кылгам, алардын видеосуна ответ кылып. Баягы өзүнүн салмагын абада кармап туруу деп коет да. Мисалы, бул жак менен турса, бутун көтөрүп туруш керек, бут жерге тийбейчи. Ал эми адамдар ажымайдан бутун тийгизип жатса, биз бутубузду тийгизбей жасаганга аракет кылабыз да. Бизде эң кыйын, сложный элемент full планш деп коет. Full планш, горизонт деп коет, мындай айткандачы. Ошол бизде эң, анан принц, ангел деген 3 элемент бизде эң кыйын элементтердин катарында толуктайт. Көчө спортун бир гана Кыргызстанга жайылтпастан дүйнөлүк аренада пикир жаратуу үчүн Райымкулов такай аракетте. Ал үчүн англис тилин өздөштүрүүдө.
Анткени алар аткарган ар бир кыймыл жана жетишкендиктери соц түйүндөр аркылуу дүйнөгө тараса дейт. Жөн гана биз YouTube форматын англисче, орусча кылып, Кыргызстандан башка да адамдар биздин видеолорубузду пайдалансын деген максатта эле үйрөнүп жатабыз. Өзүбүз үчүн элечи мындай караганда. Чет өлкөгө чыгып иштегенге үйрөнбөй эле. Өзүбүз үчүн эле, Кыргызстанда колдонгонго эле. Биз ошо өзүбүздү Кыргызстанда да ушундай командалар бар деп кыргызча түшүнбөйт дем алар. Ошон үчүн аларга орусча, англисче видеолор тартып киргизели деген максатта. Негизи Кыргызстанда спортчулар көп да ушул спортто. Анан кийин блог тарткандар жок да. Өз алдынча үйлөрүндө баягы жашыруун сиз айткандай максап жүрө беришет. Бирок өзүнүн видеолорун, өнөрлөрүн публикага, Instagram, соц тармактарга киргизбейт да. Мен эң алдыңкылардан болуп ушул жакты алып кеттим да. Ошол эле түрткүсү, негизгиси. Ушул спортту Кыргызстанда да бар деген максатты көрсөтөйүн деп эле өзүмдү коомго аралаштыра баштадым да. Каражат жагынан бизге эмелер чыга баштады, спонсорлор чыга баштады, көпчүлүк адамдар таанып баштады. Ушул сыяктуу эле коомчулукка өздөрү чакырышып, конок кылып, ушул жактар бар да биздечи көбүрөөк. Спорттон сырткары съемкаларга тартылам. Өзүм Next Protein деген компанияда амбассадормун. Бишкекке ал жака жумасына бир жолу барып, видеолорун түшүп берип эме кылам. Основной ошол. Сиз айткан жана айтып өткөндөй эле сабак, тренировка ушундай эле биздики. Балдарды маштырам ошол эң негизги жумушум ушул да. Буюрса келечеги жакшы. Мен баштаганда бул жака 2 жыл мурун келгенде жалгыз болчумун. Азыркы учурда 70-80ге жакындап калды командам. Кыргызстанда 2014-жылы 40ка жакын адам болсо, азыркы учурда 4000ге жакын спортчулар бар ушул спортто эле. Буюрса акырындык менен жетишкендикке жетебиз. Эми келечегин түзөбүз чогуу дегендей. Кыргызстанда азыр эң популярдуу Бишкекте, Ошто, Жалал Абадта. Анан башка аймактарда азыраак, бирин серин элечи. Өз алдынча машыккандар эле. Эң негизги массалык бөлүгү ушу Бишкек менен Оштода. Бишкектен негизи 2014-2015тен бери тренировка кылгандар бар ал жактачы. Азыркы учурда деле көп. Токмокто, Кантта, Бишкекте ошол Чүй областында көп да, көбүрөөк. 2014-жылы ачылган ал жакта. Учурда биз жетишкендер Кыргызстан командасы Орто Азияда 1-2, 3 месталарды алып жүрөбүз. Эң чоң жетишкендигибиз мен өзүмө команда түптөдүм десек болот. Анан жана айтып өткөндөй бизди колдогондор Нуркелди курулуш компаниясы эле колдойт азыркы учурда. Ошолор бизге темирчи болуп берет. Спорт менен машыгыңыздар, воркаут менен. Воркаут мындай караганда бардык спортко база болуп берет. Бокска киресизби, күрөшкө барасызбы, же бассейнге, сууга сүзгө барасызбы? Воркаут менен 1-2 жыл машыксаңыз сизге бардык спортко түрткү болот. Спорт дени сак жашоо. Мен биринчи воркаутту Instagram аркылуу Кубаныч тренерибиздин видеосун аркылуу көргөнмүн. Жана кызыгып келип, өзү менен таанышып, колумда тренировка кылууну сураганмын. Макул болгон, колдоо көрсөтүп, көп жактан, акча жагынан, мындай материалдык жактан бизге жардам берип, колдоо көрсөтөт дайым. Воркаут менен машыгуу бул биринчиден өзүмдүн кызыгуум. Воркаут менен машыкканда, мисалы өзүнүн ден соолугубуз чың болуш үчүн машыгабыз. Кубаныч Райымкулов Каракулжа районунун кулуну. 4 туугандын 3-чүсү. 2 эжеси жана 1 иниси бар. Мектепти аяктагандан соң Ош мамлекеттик университетинин математика жана информатикалык технологиялар факультетинде тапшырып, программист адистигин аяктаган. Спортко болгон кызыгуусу тренерликке тартып, команда топтоого, жактырган спортун өркүндөтүүгө түрткөн. Ал эми Кубаныч мырзанын башкы ураны өжөрлүк, ишеним жана аракет кылуу.